Кыргыз тили сабагы 1-класстар үчүн. Саламатсыңарбы окуучулар, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жеңиш күнү деп аталат. Сабактын максаты бүгүн сабактын жүрүшүндө жеңиш майрамы жөнүндө маалымат аласыңар жана жеңиш майрамы тууралуу текстти окуйсуңар. Ошол окуган текстиңер боюнча сүйлөмдөрдү толуктайсыңар. Алгач балдар, жеңиш майрамынын тарыхы тууралуу силерге кыскача айтып берейин. 1941-жылы тынч жаткан Совет элин дүрбөлөңгө салып, немецтик баскынчылар басып киришкен. Ошентип эли жеринин тынчтыгы үчүн, ата мекени үчүн биздин жоокерлерибиз улуу ата мекендик согушка аттанышкан. Немецтер менен болгон бул кандуу согуш туура 4 жылга созулган. 4 жыл аралыгында Совет эли, анын ичинде кыргыз эли бир топ жоокерлерин жоготкон. Бүгүнкү биз майрамдап жаткан жеңиш оңой менен келе койгон эмес. Биздин Кыргызстандан 360 миңдей жоокерлер катышып, алардын ичинен 90 миңдейи кайтпай калган. Башкача айтканда, биздин эркиндигибиз, тынч жашообуз үчүн, мекенибиз үчүн курман болушкан. Бизге улуу жеңишти тартуулаган ардагерлерибизди ардактап, жыл сайын 9 майды майрамдап келебиз. Жергебизде дайыма жеңиштин желеги желбирей берсин демекчимин. Эч качан жерибизде согуш болбосун. Дайыма тынчтык орносун. Эмесе балдар, окуу китебибизде берилген тапшырмаларды аткарууга киришели. Биринчи тапшырма. Китебибизде берилген жеңиш майрамы деген текстти окугула. Жеңиш майрамы. 9 май жеңиш майрамы. Биз ардагерлерди куттуктайбыз. Аларга гүл десте беребиз. Биз аларга тынчтык үчүн рахмат айтабыз. Экинчи тапшырмада жаңы эле окуган текст боюнча берилген сүйлөмдөрдү толуктап жазгыла. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.